Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан Конституциянын долбоорун талкуулайбыз. Ошонун ичиндеги маданиятка багытталган беренелер тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Шаршен Термишков атындагы Чүй облустук театрдын көркөм жетекчиси Асыл Набиева. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул алгачкы суроом, жаңы Конституциянын долбоорун окуп чыксаңыз керек. Ошол долбоордун ичинде баягы маданиятка кандай көңүл бурулуптур? Бул сурооңуз аябай жакшы суроо. Мени бул студияга чакырганда эле ойлондум да, бул атаң көрүү булар ушу маданият жөнүндө сурайт болуш керек. Башка соңго башка иреттүү адамдар өзүнүн тармактарын айтып берет го дегенден кийин түндө ошо окуп чыктык, ойлондук дегендей окуп чыкканым мурда деле бар болчу Конституцияда маданият жагы, бирок каралбай калган да, жоопкерсиздик болуп калган. Мындай ар ким өз билгенин кылып дегендей да. Анан кийин азыр ушу Конституцияга биздин баягы Дударев айткандай, Дударевдин чыгармалары бар, түрүлөй өлүп депчи. Түрүлөй эле басып жүрдүк, бирок такыр эчтекеси жоктой. Мага капа болбоңуз, бул эми менин сөзүм эмес, бул чоң жазуучунун сөзү да. Ал азыр болсо ошо биздин Конституцияга жаңы долбоорго маданият 4 пункттан киргени жеке эле мен эмес, баарыбызды сүйүндүрүп, баарыбызды мындай кубаттандырып турат да. Анткени биз эми момундай жашка келип калдык. Бизден кийинки өсүп келаткан муундарга керектүү нерсе, керектүү биздин мыйзамга киргенибиз, биз барбыз дегенди билдирип турган нерсе да. Анан мисалы үчүн мына азыр бизде мыйзамда момундай жазылыптыр. Анткени мен өзүм жөнүндө эле айтайын, мен политик эмесмин да. Анан кийин бул мыйзамдын сөздөрүн ойду туура айтып, сөздү туура жеткирүү үчүн мен бардык мынабу 4 пунктка чейин кичинеден түшүнүгүмдү жазып келдим да балам. Ошону айтып берейин. Мисалы үчүн 3-главада коомдук руханий маданий негиздери деп 21 беренеде 4 пункт бекитилиптир. Мамлекет адам укугу менен эркиндигин кемсинтпеген Кыргызстан элинин үрп адаттарын жана нарк салттарын сактап, маданияттын өнүгүүсүнө кам көрөт деп. Бул биринчиси, экинчиси улууларды урматтоо, кечүүлөрдү заттоо элдин ыйык салты. Үчүнчү, мамлекет Кыргызстан элинин тарыхый, материалдык жана руханий мурастарын коргойт. Төртүнчү, мамлекет этностор жана конфессиялар аралык ынтымакты камсыздайт деп. Мынабу биринчи деги эле биздин маданият тармагын Конституцияга киргизген абдан жакшы болду деп эсептейм. Чыңгыз Айтматов: мы все в одном корабле, а за бортом космический бесконечность дегендей, ааламдашу учуру өкүм сүрүп турганда кабыл алынып жаткан ушул Конституциянын 21 беренесиндеги 4 пункту биздин бүтүмдүүлүгүбүздү сактап, рух дүйнөбүздү, улуттук баалуулугубуздун өтө кымбатын белгилеп турат деп баштамакчымын сөздү. Мынагы биринчи эме боюнча, биринчи пункт боюнча мындай түшүнүк менен жазылды. Кыргызстан өзү көп улуттуу мамлекет. Эң негизгиси, ар бир улуттун Кыргызстанда жашаган канча улут болсо, ошолордун маданиятын, тилин, каада салтын, үрп адатын сактап калганга мыйзам ошого багытталган. Өзүнүн улут катары сакталышына, элдин жашоосуна, өсүп өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк берет.
негизи мыйзамга киргени эң туура деп эсептейм. Бул мыйзам Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын бирдей жашоосуна жөрөлгө берип турат. Улуттар арасында мамиле түзүү бул орус тили. Биздин республикабызда ар улуттун өзүнүн тилинде сүйлөөгө, маданиятын, үрп-адатын, жашоосун сактоого муну мыйзам коргойт. Бул биринчи пункт боюнча. Ал эми экинчи пункт боюнча улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген бул атам замандан бери келе жаткан макал. Ошол ата бабадан калган каада салт, мурасты улам кийинки муунга төкпөй чачпай өткөрүп беришибиз керек. Ал муун өз ишин улантат, туурабы? Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген бул мурас. Ушул мыйзамга киргени, мыйзам аркылуу коомго сунушталып жатканы бекеринен эместир. Биздин коомдо терс көрүнүштөр орун алды. Үй бүлөдөгү зордук, зомбулук, жумушсуздук, ата баланын ортосундагы мамиле, бир тууган менен бир тууганын ортосундагы мамилелер өзгөрүп, коомдо туура эмес көрүнүштөр орун алып жатат. Бирин-бирин сыйлашпайт. Бул мыйзам биринчи кезекте үй бүлөдөгү тартипти чыңдайт. Үй бүлө мамлекеттин бир бөлүгү дегендей, мамлекетибиз да күчтүү болот. Баланы башынан тарбиялап, коомго тартиптүү, билимдүү, ыймандуу адамды кошуп берүү бул ата-эненин милдети деп эсептейм. Ата бабадан калган мурас менен жашап келгенбиз, жана жашайбыз. Бизге жеткен ата салтын мурасын ыйык сактап урпактарга берели деп киминдерди атпайбызбы? Туурабы? Бул жакшы мурас. Ал эми үчүнчү пункт боюнча Кыргызстанда көп улуттуу элдердин тарыхый мурастарын, материалдык руханий байлыктарынын өнүгүүсүн, өсүшүн мамлекет коргойт. Урап, сынып калган жерлери болсо реставрация жасайт, туурабы? Тарыхый жана кылым карыткан мурастарга Манас Ордо комплекси, Боз үй, Айтыш, Ооз-2, кичи жана көлөмдүү чыгармаларыбыз, Сафит Булан, Сулайман Тоо, Бурана, Красноречкадагы ачык асмандагы казуулар, Кошой Коргон, Манжыл ата, Чолпон ата, Рух Ордо сандаган журтубуздун өзгөчө кымбат баалуулуктары бар. Жаңы конституцияда тарыхый баалуулуктарыбызды белгилегендиги элибиздин бүтүндүүлүгүн сактай турган дөөлөтүбүз. Ал эми 4-чү пункт боюнча ааламдашуу учурунда этникалык көп улуттуу тургундарыбыз, өкүлдөрүбүз менен ымалашып, ынтымакта болушубуз өтө зарыл. Бул ынтымак деген эмне? Ынтымак дегенди менин бир агайым бар, көзү өтүп кетти, Бектен Абдылдаев деген агайым бар эле. Ынтымак деген эмне десе, ар бирибиз чурулдап атсак, токтогула деп анан кийин ынтымак дегенде мисал келтирди да. Илгери болбогондо эми мурунку Советтер Союзунун маалында 15 республика бар эле. Анын ичинде дагы көп улуттар, анда 15 республика эмес, Россия Федерациясынын ичинде да көп улуттар жашаганда, андан тышкары дагы чет өлкөлөр менен ымалашып, бир пикирге келишип, бир пикир ымалашып дегенди билдирет. Бир пикирге келишип, ошо улуу ата мекендик согушту ынтымак менен жеңип алышкан. Бул ынтымак деген сөз бир ишти жеңиштүү кылып аткаруу дегенди түшүндүрүп кеткен да ошол агайым. Анан эми биз артисттер көп эле жерде жүрөбүз, эл менен баарлашып атабыз, эл ичинде жүрөбүз. Эртең менен үйдөн чыкканда мен 2
которуп үйгө келем, 2 жолу маршрут которуп. Бир маршруттан да угасың, аркаңдан шыбырып аткан угасың, ачык эле сүйлөшүп аткандарды угасың. Баягы бир таксиге шашып калып, бир таксиге түшүп келатсам, ошол таксист бала дагы айтышат да, эми көп алар дагы могу интернет деген абдан жакшы бир жагы балекет эмеспи. Ал эгерде мен интернетти билбесем, мен неберелерим менен сүйлөшө алмак эмесмин да. Ошонтун азыркы ушул заманда жашап турганда, ушул жашка келсең дагы интернетти билип турган баардык, орустар айткандай, кто владеет информацией, тот владеет миром дегендей баардыгын түшүнүп турат экенсиз да. Анан эми биздин сыйлуу эле биз эл көтөрүп, кастарлап мындай депутатка чейин барган адамдарыбыз бар. Алардын баары бул жерде менин фамилияларды уккан сайын, көргөн сайын жазып коебуз да. Орус келиндерибиз да бар, анын ичинде өзүбүздүн деле кыргыз балдарыбыз бар. Мен бир мисал келтиргим келип атат да. Керегем сага айтам келиним сен ук деген макал бар эмеспи? Илгери Советтер Союзунун маалында карачу эмес, сен сельсовет болуп иштеп атасыңбы, сен мугалим болуп иштеп атасыңбы? Колхоз совхоздор маалында баягы эгин талааларын, жүгөрүлөрдү, картөшкөлөрдү өстүрөт да, көп жерде. Ошону ар бир үй бүлөгө бөлүп берчи да. Үй бүлөгө бөлүп бергенде дагы бана балдары 7 класстан өйдө карай кетмен чапканга же болбосо кара жумушка иштегенге күч алып калган кезектерде ошондой бөлүп берчи. Анан кечинде байкем, атам болуп бак электерин түрүп алып, анан кийин буттарына көлөч кийип алып эле анан кетмендерин көтөрүп алып, анан ошо талааны бөлүп берген талааны, буудай талааны сугарганга кетишчи. Ай жап-жарык, Кудай буюрса баардыгы жакшы болот, ийне жоголсо таап ала тургандай ай жарык болду деп кетип калат. Анан бир уктап каласың, анан бир маалда карасаң, келет бир чыны айран ичип, анан бир үсүм нан жеп алып, анан кайра кетет. Анан кийин уктап каласың, анан эртең менен тургула дегенде турабыз. Мен өзүм 10 баланын ичинде тарбияланган адаммын да. Бар жокту түшүнгөн дегендей. Ошондо келсем эле атам урушуп атты. Ата бабаңдын оозун урайындар. Ой, бир чыны айран ичип барганча баягы каштап койгон суунун баарын бояка жырып кетишиптир деп. Эми эгер ошол суу жанагыреки тала буудайды сугарып атат, ал буудай өсүш керек, ал буудай кырманга барыш керек чабылып, андан кийин тегирменге барыш керек, андан буудай болуп дан болуп келип, элдин байлыгы, байлыгы эмес, элдин тамак жеп эл өсүшүнө жардам бере турган нерсе да ал. Эми ошону эле улам эле бирөөлөр келип эле мындай каштап койгон суунун баарына бир жакка жыра берсе, суу же биякка жетеби, ала болуп, же тиякты сугарып бүтөбү? Ошентип эл арасында көп улам бир нерсени жыра тартып кеткендер көп болуп атат да. Мына биздин деле конституциябызды жаңы долбоорун, ой, бул силердин касыңар болот кийин, бул силердин кийин душманыңар болот, бул силердин бул туура эмес, биз силердин тагдырыңарга балта чабат деп. Ай, ботом момтуп ар бир пунктта бөлүп алып, келип канда бизге түшүндүргүлө, кай жеринден балта чабар экен. Ой, ботом биз буга чейин 30, мен 2 доорду жашап келаткан адаммын. Тиги доорду дагы алтындай доорду көрдүм. Мынандай күмүштөй доордо да жашап келип атам. Алтын күмүш менен бир жүргөн. Биз президенттин башкаруусунда да болдук, могу парламенттин башкаруусунда да болдук. Ой, бул конституцияны тетиги 93-жылдары, 91-жылдары жанагы легендарлуу парламент муну иштеп чыгып, ушул аябай жакшы конституция экен. Оңго алып барышып, огондогулар дагы аерде эң мыкты адамдар, тарыхты көтөргөн адамдар отурат да. Бул мамлекеттин эмеси тарыхы бар экен, бул мамлекеттин байлыгы бар экен, бул мамлекеттин кенчи бар экен, бул мамлекеттин акылдууларынын башы иштейт экен, жакшы конституцияны жазып келиштир, бул закон ченемдүү экен деп
ошентип иштегиле деп берген да ошол конституцияны биз ондон өткөрүп өзүнчө мамлекет болуп калганбыз. Туурабы? Анан ар кимиси бул жакка келгенде ар бир президент өзүнө ылайыкташтырып эле конституцияны баягы менин атам айткандай ата-бабаңы озгурайындар дегендей улап эле сууну башка жака жырып кетип атышпайбы, туурабы? Анан эми азыр биз ошо президенттин башкаруусунда көрдүк, тиги парламенттин башкаруусунда көрдүк. Баягы орустар айткандай ответственность жок болуп эле суулар ар кайсы жакка жырылып эле арыкта суу калбай калды да. Ошон үчүн келгилечи, эми биздин элибиз аябай акылдуу эл. Биздин элибиз көп нерсени башынан өткөргөн эл. Биздин элибиз нарыктуу эл, биздин элибиз барыктуу эл. Ушул конституциябызды долбоорун колго салып бекемдеп алалы, анан кийин ар кимибиз өз ишибизди кылып, өз ишибизге жоопкерчиликтүү мамиле жасап, бардык нерсени ыгы менен жасап жашайлы. Анткени буга чейин жоопкерчилик болгон эмес. Президентте дагы, тиги парламентте дагы жоопкерчилик болгон эмес. Азыркы жаңы шайланган президентибиз айтып атат: мен ушул конституциянын гаранты катары мен бардык нерсеге жооп берем деп. Буга жанагы курултай дагы кирбедиби? Ошол элдик курултай. Эми ушул эл өзү башында туруп, бул жери агым мындай кетип атат, бул агым мындай кетип атат, бул ишибиз мындай аткарылат, бул жери туура, бул жери туура эмес деп сестентип турган орган деп эсептеймин да. Эми бардыгыбыз туура түшүнүп жапатырмак бир нерсени, бир конституциябызды бекемдеп алып, ар кимибиз бардык нерселерге асыла бербей. Мисалы үчүн мен конституцияга асыла албайм. Потому что мен юрист эмесмин. Мен ошол тармакта иштеген же политик эмесмин. Мен өз ишимди аткарып, өз ишимди улантып, кичүүлөрүбүзгө ошонун баардыгын туура жеткирип, ошону туура жолго салып, ошону алып кетишин, ошонун алып кеткенине мен өз үлүшүмдү кошуп, ошол туура иштелишине ошо балдар менен, азыркы өсүп келаткан муундар менен бирге болом деп ойлойм да. Бул конституция боюнча мен ушундай түшүнүгүм. Өтө жөнөкөй тилде түшүндүрүп бердиңиз. Муну карапайым элибиз мындай жакшы түшүндү деп айтат элем да. Себеби юристтер өзүнүн тилинде түшүндүрүп айтышат да, ал баягы жетпей калышы мүмкүн. Сиздики өтө жөнөкөй тилде болду. Эми баягы айтып өттүңүз, бул конституция баягы өтсө бир жакшы иштеп берет эле депчи. Анан ошол эми муну баягы өткөндөн кийин ким көзөмөлдөш керек? Президент өзүнүн көзөмөлүнө алыш керекпи же Маданият министрлиги алыш керекпи? Бул жакшы суроо балам. Маданият министрлиги мунабу конституциянын негизинде иш-чаралар, кагаздар иштелип чыгыш керек. Могу кагаздар иштелип чыккандан кийин ар бир тармак, биз тармактарыбыз көптү, биздики дагы театр деген опол тоодой болгон тармак бар. Илгери театр деген өкмөт менен партиябыз жазып койгон жанагы мыйзамдардын баардыгын, же болбосо ушуну аткаргыла десе, аны драматургтарыбыз, жазуучуларыбыз жазып, аны болсо сценаристтерибиз жазып, киного, театрга берип, мен театрда айтайын, театрга бергенде театр ошол драматургияны алып алып, азыр ошол өкмөт менен партиянын койгон максаттарына бул актуалдуубу же актуалдуу эмеспи деп талдап чыгып, оңдоп түзөп, эме кылып, тиги артисттер, режиссер келип артисттерге оюн коюп, смысле спектакльдер коюлуп, ал спектакльдердин баары 3 айлап элде түрүү ошол сөздөрдү түрүүлөй жеткирип, акчаны чогултуп келип, өкмөткө тапшырып, өз айлыгыбыз менен жашап, көңүл конак болчу да. Кандай десек, астыбызга коюлган максаттарыбыз аткарылып турчу дагы, баардык нерсе алган айлыгыбыз, мисалы үчүн
башынан баштап отпускага чыкканды эле айтып коеюнчу. Отпускага чыкчубуз, балдарыбыздын садигине да жетти, конокко да барчубуз, 15 күн тиги эс алып да келчүбүз. Эс алганга профсоюз деген 15 күндүк эс алууну берчи. А жерде тамактарыбыз бекер болчу. Кайра бир ай кайрылып келгенде да 15 күнгө жашаганга жетчи да. Эми бул ал бир мисал. Эми мынау иш-чаралар ар бир маданияттын тармактарына иштелип чыгып, анан ошол мыйзамдын аткарылышын анан президент көзөмөлдөп туруш керек да. Мен бардыгын мыйзамдын аткарылышына мен гарантмын деп айтып атпайбы? Мен конституциянын гарантымын деп. Ошондо гана тартип темирдей болот. Тартип бар жерде мамлекетибиз темирдей өсөт. Тартип бар жерде мамлекетибиздин экономикасы өсөт. Тартип бар жерде мамлекетибиздин рух дүйнөсү өсөт. Тартип бар жерде биз дүйнөгө атагыбыз чыккан мамлекеттердин бири болобуз деп ишенем балам. Эми ушул баягы жакынкы өлкөлөрбү, алыскы өлкөлөрбү азыркы убакыттан баягы мамлекет тарабынан маданиятка кандай көңүлдөр буруп, анан биздики кандай салыштырсак болобу? Ой балам, ой. Ошону эми мен мындай бардык нерсени жакшы жагына сүйлөсөңүз, жакшы жагына үндөп, жакшы жагына өйдө тартсаңыз, энергетика дагы ошол жакшы жагына үндөйт экен да. Сиздин берген сурооңуз кичине минус жагы. Бирок мен айтып кетейин, мисал эле келтирейин. Козу Көрпөш Баянсулуу деген Ауязовдун эң бир сонун сүйүү жөнүндө жанагы ким эле Уильям Шекспирдин Ромео Джульеттасы сыяктуу болгон эң бир сонун бийик чыгармасы бар. Ошол чыгармага Авиазов театрына конокко барып калдым. Бир жазуучу эжеке менен, курбалдашым өзүмдүн эле Исмаилова деген жазуучу, драматург, ал ошо балдар үчүн жазган чыгармалары көп да, ал кишинин тарбия иретинде. Ошол кишини барып калдым, ошондо баягы Козу Көрпөш Баянсулууну көрдүк, театрларын кыдырдык, эң бир заңгыраган театр, бардыгы жарык, эл артисттеринин өзүнчө бөлмөлөрү, берки өсүп келаткан артисттердики өзүнчө бөлмөлөрү, чоң, жарык дегендей да, бардык условиялар түзүлүп турса, кылган ишиңен дагы көңүл көтөрүлүп, аткарып, элге жеткиресиң да, анан кийин чай берип калышты. Ошо гримерныйда кичине чай кайнатып, ап келиңдер деди эле, жаш кыздар барып чай кайнатып келишти. Жанагындай эле мындай электрический самовар менен. Анан ошондо сүйлөшүп калдык. Анан бир бала сурап атпайбы, Версайын деген бала. Асыл апа дейт, десем, сиздерде маянаңыз канча деп. Ойлонуп туруп, ал кезекте менин маянам бир $5 жетпеген маяна болчу да, азыркы эсеп менен эсептегенде 5. Анан кийин карап туруп, ал кезекте 47 беле айтор, 42 беле айтор, ушундай болчу. Жанагы бирдике эсептелип келет го, 1 сом доллардын баасы баланча түкүнчө деп. Ошондой болуп турган кезекте биз барып калдык. Анан кийин мен айтпай эле коеюн, өзүң айтып койчу деп кайра өзүнө суроо берип салдым. Мен айтсам алар деп эле монтип алып учуп башка жагына өтүп кетет да. Акырын айт, тиги киши мени шак карады. Мен айтпай эле коеюн, анан сиз айтыңызчы деп ошентип. Айтыңызчы десем, биздики ол мындай артисттерибиздики жөнө кой, $380 кой, энди потологу деп. Анан эми эле эстей бериңиз, ал заслугасы жок, иштикеси жок эле артисттин айлыгы эми биздин эмеге долларга аларкыда өздөрүкүнө мынтип салыштырат го, ошондойго $380-350 экен да. Мындан айталык 14-13 жыл мурда деп айтайын бул окуя. Анан кийин эмне десек, ошол бир райондо мисалы үчүн эки народный артист болобу, эки народный писатель болобу, ошол районго бекитип коет экен. Ал район ар бир квартал сайын, квартал 4кө бөлүнөт да туура. Жай, жаз, кыш, кыш дегендей деле. Ошо ар бир квартал сайын унун, күрүчүн дегендей, майын, эт ашын баарын квартал сайын эшти такылдатып туруп ошол кишиге жеткирип берип келет экен.
элге ушундай кызмат кылып, биздин элди даңазалап, өйдө көтөрүп, мындай биздин рух дүйнөбүздү бийиктетип тургандыгыңыз үчүн деп ушундай кастарлап, анан ал квартал сайын алып келген оокатынан тышкары жанагы карылар күнүндө деген бар экен, 8 март деген, энелер күнүндө деген бар экен. Анан мамлекетибиздин эгемендүүлүгү деген күндөрдө алда кастарлап чакырып, сыйлыктарын берип, ар бир район өзүнүн бөлүп берген кишисин кастарлап алып барып, машина менен кайра кастарлап алып келип турат экен. Эми Жакшы көңүл бурулганда. Алтыным бизде андай жок деп коеюн. Эми болуп кетер. Эми үмүт чоң, эми болуп кетер, баардыгы жакшы болор. Буюрса ушул конституциядан карапайым эл, маданият адамдары, ар бир тармактын адамдары жакшы нерсени күтүп атат деп айтсак болот да. Ооба. Алдыда эми жакшы өтүп, баягы элдин добушун алып, өтүп, колдоосун тапкандан кийин да бир жакшы иштеп берет деген үмүт чоң бул конституцияда. Дагы бир монтип эле канатыбыз жайылып эле сүйүнүп аткан себебибиз дагы келатат дегенимде бир жакшылык. Жакшылыкты сүйлөйчү, жакшылыкка үндөй берели өйдө карай. Буга чейин жанагы улуттук, анан кийин академиялык деген театрларга, 5 театрга айлыктарын 80% көбөйтүп берген. Анан областтык театрлар, анан башка дагы мамлекеттик ушундай театрларыбыз көп да бизде. Ошолордун баары калып калганда, эми азыр ошол калып калган театрлардын баарын тиги 80%ге теңеп, жанагы эсептөө иштерин жүргүзүп атышыптыр. Ал кандай туура айтат билбейм. Мен тилим боюнча эсептөө иштерин жүргүзүп атышыптыр. Ошого теңеп, алын баардык театрларды ага теңеп бүткөндөн кийин анан 100% кылып баардыгыбызды жалпы көтөрөт экен. Бул дагы иштин жүрүшүнүн башталышы деп коелу. Биз сүйүнүп, бир чекесинен иштин башталышына көңүлүбүздү буруп, көңүл куунак болуп турган кезеги азыр. Анан ошондой иштердин баары жашалса эмне үчүн биз мамлекетибиздин боосун бекем кармап алып, ары карай ишибизди аткарбайбыз деген мааниде. Туура. Рахмат эже сизге келип бир жакшы кептериңизди айтып бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Шаршен Термичков атындагы Чүй облустук театрдын көркөм жетекчиси Асыл Набиева болду. Келерки эфирден кездешкенче аман болуңуздар.